Эсен мырза, сиз кандай ойлойсуз? Эми түрк кыргыз мамилеси кылымдар бою келаткан, узактан бери келаткан мамиледен да. Анан 20-кылымда жанагындай биз Орус империясынын астына киргенден кийин ошондой эмелер солгондаган да, алакалар. Бирок Советтер Союзу баягы тарайыр менен эң биринчи жана бул жерде сүйлөшүп отурганда эң биринчи Кыргызстанды эгемен мамлекет катары тааныган Түркия болгон. 91-жылы. 91-жылы. Тааныгандан кийин биз өзүбүздүн жашообузда да көрдүк да. Мисалы ошого чейин биз Кытайдан бир сапасыз бир товарларды алып, Кытайдын товары келип биз мындай жакшы кийим, жакшы нерсе деген нерсенин баарын эң биринчи ошо Түркиядан жанагындай биздин челноктор алып келди. Буюмдарды жумушубузда өтө катуу чоң жайылган кезде Түркия кандайдыр бир мындай bir kayık gemi olup berdi da. Bir belgili vakitga çeyini uzap geldi. Andan keyin mындай жеке мамилелер башталды. Биздин балдар барып окууга кетти аяка. Бияка келип балар мектеп ачышты. Мамлекеттик мектептер да ачылды. Мисалы Анадолу лицейлери ачылды. Андан сырткары жанакы Фетхулла Гүлендин идеялары менен деген ачылган мектептер ачылды. Ошонун баары келаткан. Анан жанакы 16-жылдарды да мындай солгондоо болгон немеси муну көп мындай маани берчү деле маселелерден эмес. Анткени жалпысынан алганда бул мамилелер 90-жылдардан баштап жогорулап келатат, жогорулап кете бермекчи. Анткени жанакы Өзбекстан менен болгон мамилелерибизде деле көрүнбөдүбү? Эки эл эгер мамилесин үспөсө, жанакындай жетекчилердин таарынычы бир убактылуу эле кандайдыр бир таасир бериши мүмкүн да, кандайдыр бир майда чүйдө маселелерге таасир бериши мүмкүн. Жалпысынан алганда баары мамилелер жогорулап кете бермекчи да. Ошол мамилелердин кайра жакшы нукка түшүүсүнүн бир белгиси катары келди. Түрк тектүү өлкөлөрдүн президенттери келди. Бул жерде анан жанакы көчмөндөр оюну дагы өтө чоң таасир берди. Анткени бул көчмөндөр оюну өтө Кыргызстанды дүйнөгө катуу тааныткандыктан буга келип кетүү өзүнчө бир эме болуп калды да. Саясатчы үчүн бул сонун бир шанс да. Келип кандайдыр бир ачылыштарга катышып, ошол жерде өзүн көрсөтүп, өзүнүн баягы ички электоратына дагы бул өтө маанилүү да. Ошондой келип кеткени, кандайдыр түрк тектүү элдердин арасында чогуу болуп атканыбыз, чогуу аракет кылып атканыбыз, ошол нерсенин баарын көрсөтүү саясатчы үчүн, сырткы мамилелеси үчүн да, ички электорат үчүн да өтө маанилүү да. Ошон үчүн келип бияка келип кеткени өтө маанилүү болду. Өзү үчүн дагы маанилүү да, Эрдогандын. 13-жылда мындай Гези олайы деп коет Түркияда. Гези аянты болгон. Ошолдо окуядан кийин Эрдоган саясаты түп тамырынан өзгөрдү да. Ага чейин чын эле Алмаз мырза айткандай регионалдык деңгээлдеги бир улуу дөөлөткө айланып бараткан. Бир чети ошо дүйнөлүк эмеде, аренада исламды демократия менен айкалыштырып кеткен боюнча эң сонун үлгү көрсөтүп бараткан мамлекет болчу да. Бирок ошол Гези окуясында мындай кичинекей бир жашыл жерди коргоп чыккан элге катуу мамиле кылып, полистери полистеричи ошондон кийин дүйнө аябай катуу эме берди. Ошондон кийин жанагы Фетхулла Гүлен менен дагы ошондон кийин ажырап кеткен да булардын ортосу. Чага чейин дагы мындай ыкы майда чүйдө маселеси болгон, бирок ошо Гези эмеде Фетхулла Гүлен толугу менен ошо эл тараптуу колдогондон, анткени бул жөнөкөй эле түрдүү улутуна, динине, эчтекесине карабай түрдүү жаштар чыгып ошол бир кичинекей паркты коргогонго ошончолук катуу мамиле кылыш бул туура эмес дегенден баштап, ошондон баштап мамилелердин баары өзгөргөн да. Ошого чейин Эрдоган жанындагы жанагы Сирия, Ирак, Египетке таасир берген аракет кылып, мындай Осман халифалыгын бир кыялданып жүргөн кеси болчу да. Тарыхтан эмес. Ошондо Египеттен жанагы Мурсини, Сиси төңкөргөндө генерал азкы кезде. Булар Ихван деген неме жанагы мусулман бир туугандар деген барса бар да, баягы бул ислам жанагы саясий исламдын өкүлдөрү да, буларчы баары тең. Азыркы мисалы Тунистеги өкүлдөрү да бар, Египетте өкүлдөр бар, Ирактагы, Иранда, Сирияда өкүлдөр бар болчу. Ошолордун аркылуу кандайдыр бир Осман халифалыгын кайра бир түптөйм деген сыяктуу бир кыялдар бар болчу да.
Ошого чейин баягы жумшак мамиле кылып келген, бирок тиги Египеттен жанагындай аскердик төңкөрүшкө батыш мисалы унчукпай койгондуктан өтө эметип, нааразы болуп, Сирияда мисалы жанагындай террорчулук топторду да колдогонго чейин барганда, бул окуялар ачыкка эле чыгып кеткен. Оңго чейин чыгып баягы Владимир Путин айткандар бар эмеспи? Мунайын алып, игилди мунайын алып, Куралда ташып кирип берип атат депчи. Ошондой халифалык жанагындай идеясынан кайтып, бул баягы түрк султандыгына bir идеясына эметти да. Ошон үчүн бияка келишинин дагы бир негизги максаттары ички электоратына ошо түрк тектүү өлкөлөргө кандайдыр бир мындай башчы катары бир көрүнүп кеткиси келгени да болду да. Анткени бул мындай чоң окуяларды блок менен караганда ошондой нерсеге өттү да. Анткени баягы халифалык ишке ашпай калды. Бул убакта уже исламдык түрктүк бир желек менен келип атат да. Ошондой бир аракеттерге өттү. Бирок буякта да Кыргызстанда же болсо Орто Азия, Казакстанда бул идеясы ишке ашпай каны ачыктан ачык эле көрүнүп турат да. Бул эми ички электоратка ойношу мүмкүн, бирок башка мисалы Орусия менен Кытай менен блокко кирген биздин мисалы мамлекеттер кандайдыр бир бөлүнүп Түркияны баш кылып алып бир анын алдына түшүп кетиши мүмкүн эмес нерселер да. Бул жөн эле кыял боюнда эле калчу нерселер да. Бул геосаясат дымагы жокпу Түркияда? Биз мына Борбор Азияда кайрадан башкарабыз депчи. Бизде асыр алаңдашуу процесстер болуп атпайбы? Ошондой ниети бар болгон, ички электорат мына ошону көрсөткүсү келет, бирок практикада бул мүмкүн эмес нерселер да. Себеп дегенде жанагындай өзүнүн шарты жокпу? Өзүнүн атага кирет. Биздеги мисалы Орто Азиядагы түрк тектүү мамлекеттин баары тең көбү Орусия менен жана Кытай менен өзүнчө бир шериктешке мамилелер өтүп кеткен да. Бул баягы жөн эле кыял бойдон калчу нерселер да. Көп эксперттер айтып атпайбы? Бул мындай да, жакшы дымак болгон, үмүт жакшы, кызыкчылыгы болот депчи. Бирок эки мамлекеттин ортосунда экономик байланышы болуш керек, соода болуш керек. Ана чын айтып коюш керек, азыр Борбордук Азия, Кыргызстанда карап көрсөк, Түркиянын бизнесин ири долбоорлору жок. Биз азыр карап атпайбыз, Түркия менен соодасын аябайбыз да, $350 миллион экен. Анан чоң максат коюп атышат, 2018 жылда $1 миллиард чыгабыз депчи. Бул эмнени көрсөтүп атат? Эсен мырза. Бул эми экономикалык байланыштар боюнча хаятта сүйлөгөндө буюнча ошо мурун болгон маселелерди айтты да. Мынча ашкана ачылды, мынча ишкер иштеп атат, мынча Кыргызстандыкка жумуш берилди, түрк ишкерлердин атынан деп 350 миллионду бир же 2 жылдын ичинде миллиардка чыгарып ийиш, бул реалдуу нерсе эмес да. Бул популисттик бир нерселерди колдонуп атат. Албетте бул шарт жокпу? Шарт жокпу ошол. Саясат бул шарт болуш үчүн кандайдыр бир инфраструктуралык чоң эмелер болуш керек да. Кандайдыр мамлекеттик багыттаган бир инвестициялар болуш керек да. Бирок чоң инвестиция. Азыркы кезде Түркия өзү $466 миллиард сыртка карыз да. Анын 3/2 эми бул мамлекеттик жеке секторго. Мамлекеттик карызы. Мамлекеттик карызы $500 миллион чейин турбай анда. 466 миллиардка чыкты азыр. Ошонун 3/2 жеке секторуна таандык да, бирок жеке секторуна таандык болгондо да бүт ошол жанакы мега проекттерди, мега долбоорлорду иштеткен түрк бийлигине жакын ишкерлер алган да. Бул эмелердин баарычы. Анан бул эмеден анан азыркы кезде дүйнөлүк баягы рейтинг системалар бар да. Moody's рейтинг системасы боюнча, экономикалык система боюнча азыркы кезде Түркиянын рейтинги өтө төмөн, мусорный рейтингге түшүп калды да. Демек, Түркиянын банктары өздөрү дагы акча эмет албайт, аккумулировать эте албайт. Түркиянын ичинде дагы сырттан дагы карызга акча алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Санкция болуп атпайбы? Көп эметишет. Ошондуктан кандайдыр бир ири бир долбоорлорду, буякта инвестициялык бир долбоорлорду ачып, мамлекет багыттаган жеке жол мененби же мамлекеттик жол мененби багытталган долбоорлор башталып кетет, иштеп кетет деп үмүттөнбөш керек да. Азыркы кездеги могу университет, Манаска, могу мечиттерге салган инвестициялардын буларды иштетиш керек да. Ошолордун баягы жылдык бир эмелерин берип турса да Кудайга шүгүр деш керек да. Анткени түрк мамлекетинин азыркы экономикалык абалы өтө оор. Бул жерде баягы албетте бул жерге келип түрк элине кайрылган бир сөздөрдү сүйлөдү да. Бизге атайын кылышты, муну кылышты депчи. Жанагы биздин лидерибиз тез убакта түшүп кеткени, андан кайра көтөрүлүп, кайра түшүп аткандардын баары тең бизге ойноп атышат, бизге каршы болуп атышат деген нерсечи. Ачык айтып койду, Америка кошматты күчтүү болуп атат. Ошол эле түрк экономисттери
Мисалы Deutsche Welle түркчеге чыгышат, башка буяка түрк бийлигине баягы баш ийбеген бир маалымат каражаттар калды, биринчи серин. Ошолорго чыккандардын баары айтып атат, бул экономика эч качан жанакындай дароо чыгып же дароо түшүп кетпейт. Курс, баягы валютанын курсу ошондой түшүп чыгышы мүмкүн. Бирок экономика же аста-астадан түшөт, же астадан көтөрүлөт да. Ошондуктан азыркы кезде бул экономика мыйзамы. Экономикасы мындай аста-астадан тик түшүп бараткан кезде да. Себеп дегенде инвестициялык атмосфера жок. Жанагындай бийликке жакын адамдар башка адамдын эмелердин, бизнесмендердин бизнестерин тартып алган убак. Баягы Маралдын мурунку берүүсүнө дагы биз катышканда ошону айтканбыз. Жакында түрк ишкерлер өздөрү кача баштайт Түркиядан депчи. Чет элдик, элкелик инвесторлор бат эле кетти. Азыркы кезде ошо түрк инвесторлору дагы аста-астадан уже сыртка акчаларын чыгарып, өзүнүн Эрдогандын жанындагы адамдар дагы аста-аста эмелерин чыгарып баштады да, эмелер акчаларын. Ошондуктан жанакындай кандайдыр бир тез миллиардка чейин чыгып кетчү бир кандайдыр бир инвестиция болот деп, бул жөн эле мындай популисттик бир сөздөр болот деп ойлойм да. Алмазда мырза айткандай ошондой өндүрүшкө байланыштуу да. Экинчисинен бул Эрдоган баягы дүйнөлүк деңгээлдеги дөөлөттөрдүн жетекчилери сүйлөп аткан нерсени сүйлөп атат да. Ооба, долларга каршы азыр мындай кандайдыр бир биригүү бар да. Долларга каршы кандайдыр биригүү бар. Азыр мисалы Америка араздашып аткан мамлекеттердин баары жарып алганда 1,7 миллиард триллион жылдык баягы кирешеси бар мунай газ мамлекеттерине каршы азыр мисалы Америка тирешип турат да. Ошол мамлекеттер 4-5 жылдан бери ошо доллардын жанакындай гегемониясын азайтканга аракет кылып атышат да. Кылып атканда ошондо бул жерде мамлекеттин өзүнүн күчүнө караш керек. Түркиянын лирасына эч ким эч нерсе сатпайт да, чынын айткандачы. Бирок азыркы кезде мисалы Кытай өзүнүн юанына мунайларды ала баштады. Ошого мажбурлап атат. Мисалы Анголаны мажбурлап атат. Россияга мисалы келишим түзүштү. Газдын бир бөлүгүн мисалы юан калгангачы. Андан кийин башка мамлекеттер менен да ошондой келишимдерге барганда анан биринчи жолу ошо каржы катары, сырткы инвестиция катары Пакистан эмеден юан алды. Кытайдан жакында. Иран да ошого макул болуп турат да. Ошондуктан бул күчтүү мамлекеттердин кылган иши да. Эме болсо, Россия болсо бул нерсеге бара албагандыктан крипторубль деген жанакындай саналиктик валюталар менен аракет кылып атат. Венесуэланын жаңы бир базарды түзөп. Венесуэланын Петро деген криптовалютасын негиздегенге орустун эмелери, программисттери жардам берди. Азыр ошондой түрдүү жолдор менен доллардын дүйнөдөгү баягы гегемониясын түшүрүү аракети бошолуп атат да. Мунуга мисалы бир батыштын кээ бир экономисттер бул болбогон иш, бул мүмкүн эмес. Ооба, көп айтат ошондой. Себеп дегенде 1947-жылы бул Сауд Арабиясы мунайды долларга сатканга макул болгон. Андан кийин 1973-жылы ОПЕКке кирген бардык мамлекеттер мунайды долларга сатканга макул болушкан да. Ошондон кийин автоматтык түрдө башка чийки заттын баары тең дүйнөсүндө долларга сатыла баштаган да. Ошондон баштап доллар жанакындай дүйнөлүк бир валютага айлангандыктан Америка доллар менен кылган ар бир транзакция операцияларын баарын тең көзөмөлдөп, ошолор ар бир доллар менен кылынган транзакция уже Американын юридикалык эмесине кирип калат да. Жоопкерчилик мыйзамдарына жооп берип калат да. Ошондуктан Америка кирген санкцияга бүт дүйнө баш ийгенге мажбур болуп атат да азыркы кездечи. Мамлекеттин лидерлери баш ийбесе, бизнесмендер баш ийгенге макул, компаниялар, фирмалар, жеке фирмалар баш ийгенге макул да, банктар баш ийгенге макул. Доллар алып туруш керек дайымачы, кан сыяктуу болуп калганда долларчы. Ошондуктан ошого каршы бир аракеттер бар да. Муну эми чалабычук угуп, чалабычук түшүрүп алган Режеп Тайып Эрдоган ошол эки нерсени биякта да айтты да. Бирок Алмаз мырза айткандай, лирага эч ким баягы эч нерсе сатпайт. Өзүнүн түрк ишкерлери лира менен албай атат. Мисалы, ошол өлсө да коет, өзгөр Сүрия ордусу деп коет. Түркия жана каржылап аткан Сириядагы согушкерлер
Сириялыктар, оппозициялар. Азыркы кезде биздин эмени дейт, айлыгыбызды түрк лирасы менен эмес, Сириянын эмесин фунту менен бергиле деп ошо чык чыгарып атышат. Инфляция дегенде инфляция төмөн түшүп кеткенден ал инфляция чочутат адамдарды. Туура, бул аябай эме да. Бизнесмендер баягы өтө назик эл болот да. Жаап салат оптовый торговляны бүттү. Андан кийин эчтеке сатпай коет да. Канча лира алып келсең да сатпай коет. Кайда болуш керек? Тура бериши мүмкүн. Анткени баягы эменин валютанын курсу калыптанганга чейин, деңгээлге, нормалдуу деңгээлге чыкканга чейин ошентип тура беришет да. Ошондуктан бул Эрдогандын ошондой лира менен соода кылабыз деп эме менен Россия менен бир мындай сөзмө-сөз бир нерсе болду да. Макул дегенсе. Бирок ал жерде Россия мен рубльга сатам деп аткан нерсени биз лирага бир нерсе сатабыз деп ойлонуп алышы мүмкүн да. Ошондо бул эч кандай келишим да болгон эмес да. Ошондо жана Кыргызстан лирага бир нерсе сатышы бизде экспорт болуш керек да. Бизден сатыш керек бизде. Бул мындай сиз айткан сөздөн кечип койгула, бул сиз айткан сөзгө Газпром бир жылда Туркияга 5 миллиард долларга газ сатат экен. Анан лирага өтсөк дейт, лира менен алабыз акча. Бирок алар доллар менен евро алат да, банковский система. Анан кайрадан алмаштырыш керек. Анан курс эметкенде пайда болбой калат депчи. Анан алар экономисттер айтып атат, бул Америка кошмак, бул дүйнөлүк мамлекет. Анын биринчи экономикасы. Кытайдын экинчи экономикасы. Кытайлыктар айтат, биз ойлонуш керекпиз, бул резерв валютанын бул пайда болобу же болбойбу да. Биз дагы лирага өтсөк, ошондой болуп калабы, биз кайрадан алмаштырып эмнени сатып алабыз лирага? Башка буюмдарды ала алабызбы же ала албайбызбы? Кайрадан котош керек да. Ошо Түркиядан гана буюм бир нерселерди алышыңыз керек болуп калат да. Мисалы Кытай юаньнын күчтүү болуп атканы, Кытай бардык товарлардын спектрин чыгарып бере алат да. Арзан чыгарып бере алат. Экспорт бар, өзүнүн өндүрүшү ушунчалык күчтүү. Сага кандай товар керек болсо, ошону чыгарып бере алат юаньга. Эмеде Түркиядан андай мүмкүнчүлүк жок да. Текстиль чыгышы мүмкүн, строй материалдар кандайдыр чыгышы мүмкүн. Андан технология алыш мүмкүн эмес. Ал өзү батыштын эски технологиялары менен иштейт. Бул саясат. Анан кээ бир экономисттер айтып атат, бул бүгүнкү күнү Туркияда экономика кризис болуп, бул эмеси дейт, саясаттык реформанын жыйынтыгы депчи. Биринчиден, мында улуттук банк же Центробанк Туркиянын асыл президентке башыят депчи. Мындай башка мамлекеттерде, Кыргызстанда да улуттук банк өсүнчө билет, өсүнчө монетардык саясатты жүргүзөт да, өкмөттү карабай, дагы президентти карабай депчи. Ошо макул болосузбу, Эсен мырза? Бул туурабы же туура эмеспи? Туура, ошол мисалы үй бүлөдө да алсаңыз бир адам акча кармайт да. Акча кармандык билет да. Эгер ошо үй бүлөдө аялдар болсо, акча кармаган адам бар болсо, ал үй бүлө кандайдыр мындай стратегиялык бир эмелерди, пландарды түзө алат да. Билет да. Анан бул жерде Эрдогандын дүйнө бүт таң калып аткан нерсеси ошо болот. Канчалык арзан доллар берсе, борбордук банк ошончолук жакшы депчи. А бирок жанагындай рубль, доллар деген и так баягы эме болуп аткан кезде, көтөрүлүп аткан кезде, арзан доллар жемирне сатып мүмкүн эмес да, бул чечим эмес, тескери чечим да. Анан экономисттерге сабак өтүп, экономисттерге акыл айтып, ушинтип чын айтканда баягы дүйнөлүк система курулуп калганда, бул Эрдоганга чейин курулуп калганда, балким Эрдоган эң биринчи бул дүйнөдөгү экономист болсо, кайра нөлдөн баштап өзү билген бир экономикалык системаны куруп чыкмак, ошо менен иштетмектер да. Бирок өнүкмөк да. Эбактан бери курулуп калган экономикалык системага кандайдыр бир капталдан бир эл эч ким түшүнбөгөн, бир да экономист, бир да бизнесмен түшүнбөгөн бир эрежелерди, принциптерди киргизүү бул мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Ошондуктан саясат менен экономика эми каралашпаш керек да. Борбордук банкты үстүнө минип алгандыктан ар бир ошо бул эме болуп атат да, баягы борбордук банк качан баягы ставканы көтөрөт, проценттик ставканы көтөрөт деп эле бизнесмендер күтүп атса, көтөрбөйт сразу. Ошону айтчы Түркиядан. Чыгарып качып атышат да буларчы. Анткени демек Түркиянын макроэкономикалык кандайдыр бир эмеси туруктуулугу жакында болбойт деп туруп коркуп качып атат. Кандай көрөсүз? Бул чынбы же жемде? Божомол айтылган жанагындай доллар менен соода кылбайбыз, мындай соода кылбайбыз деген баары тең ошол ички анан жанагы батышка жиберилген мессаждардан да. Эме Эрдоган өтө чоң соодагер да. Өтө ошондой ойногонду жанагындай эки мамлекеттин эки кызыкчылыгы бар, карама каршы кызыкчылыгы бар мамлекеттердин ортосунда ойногонду аябай жакшы билет. Бирок акыркы убакта бул оюну мындай өтө кыскарып келатат да. Албетте Түркияга мисалы азыр бир дагы батыштын экономисти Түркияны тыштап салабыз деп айткан жок. Мүмкүн эмес деп айтат. Түркияны тышташ мүмкүн эмес. Анткени Түркияда 3,5 миллион сириялык качкын бар. Эгер Түркияда экономикалык
Венесуэладагыдай кризис башталса, Венесуэлада мисалы бир жылда эле Тияка 2 миллион адам Ооба. чыгып кетти да. Сириялык качкындар менен кошо түрктөр ошо кача баштаса, буфер жок, буфер болот да. Батыш Европага толук улутчул өкмөттөр бийликке келет да. Ошондон азыркы баягы жанакындай улутчулуктан алыс, глобалдуу бир акыл жүргүзгөн өкмөттөр сөзсүз Түркияга жардам берилет. Мына жакында эле Греция реанимациядан чыкты. 100 миллиард доллар болду. Германия МВФ эме берди, улам берип атып, гректер эми биз Кыргызга окшогон эле экен да. Акчаңды бер, бирок биз өзүбүз каалагандай жашайбыз дейт экен да. Салыкты төлөбөйбүз депчи. Каалаганыбызда жашайбыз деп, социалисттик бир өкмөт келген убакта дагы Греция айыргасыздан МВФтин дүйнөлүк баягы валюта фондунун ережелеринде Греция коркутчу деп, ЕСтен чыгабыз деп. Экономикалык түшүүнүн, экономика өнүгүүнүн себептери бар. Экономика өнүгүүнүн принциптери да бар. Ережелери бар. Принциптер менен эрежелер менен иште деп Греция мына 2 жума болду реанимациядан чыгып өзү бир профицитке жетип бюджети. Сыпра сунчукпай эле калды. Жакшы болуп, момпосу болуп эле калды да. Эми Түркияны да ошондой бир тагдыр күтүп отурат да. Бирок Түркия жанагындай түрк бийлиги ашыкчараак бир тыйын сындырып алганга аракет кылып атышат да, ошондо оюндар менен. Түшүнүктүү алда бул саясаттар менен жанагындай эмелерди көч качкындарды бир кандай бир шантаж катары кармап ошондой бир аракеттер кылып атат. Бирок МВФ акыры МВФке барат деп атат. Анткени Кытай бере албайт, инвестиция кыла албайт эмеге. Кытайдын дагы өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Анын дагы өзүнүн кызыкчылыгы бар. Анын кызыкчылыгы Берсе Европа эле берет экен, Германиядан, ачык кызыкчылыгын айтып, мындай ачык акча бере алчу Батыш Европага гана. Башка бере албайт. Ошон үчүн ошолордун рецептине, принциптерине, эрежелерине көнүп, эгер иштеп кетсе, бул жерде эми маселе Түрк элинде маселе жок, бийлигинде эле болуп атат. Азыр кезде Грецияда мисалы элинде да маселе болуп атат. Бирок цифрсы катуу чыгып аткан, Эли дагы көнүп иштеп, азыр мисалы Грецияны өнүктүрө баштады. Кичине баягы жан баштап жаткандан туруп, отуруп иштей баштайсыз да. Ошондуктан баягы Түркияда баягы иштемчил эл бар. Бул жерде мамлекеттин гана башкаруусундагы бир жанакындай экономикалык эрежелерди түшүнбөө, жанакындай өзүнүн амбициясын өтө жогору көрүп алуу, өзү мисалы регионалдыкта мамлекет болбосо дагы Алмаз мырза айткандай баягы география это судьба дегенде баягы Ибн Халдунун айтканы бар эмеспи? География бул тарых, өтө сонун жерде тагдыр болгондуктан ошондой жерге да жайгашканына карабай бул регионалдыктагы дөөлөт болбогондо бирок сүйлөгөнү жанакындай Кытайдын Россиянын деңгээлинде сүйлөп эметип атканы, ошондон баягы аймактык мамлекет болуп. Акчаны алып анан жанагындай экономика эрежелерге көнүп берсе, Алмаз мен дагы ошондой тез эле кайра. Жанагы 466 миллиард бул эч нерсе эмес, анча да көп акча эмес да. Бетеги бар, бел бар дегендей бетеге кетет, бел калат да. Кыргыз менен Түрк элинин мамилеси мындай жеке мамилеси, үй бүлөлүк мындай карым-катнаш, мындай бири-бири менен үйлөнүү тарыхтан келген, азыр дагы күчөдү да. Ошондуктан баягы бул экономика айтып атпайбыз жанагындай же аста-астадан көтөрүлүп, же аста-астадан түшөт да. Бул аста-астадан көтөрүлүп кете берчү маселе да. Бул түрк бийлигине же кыргыз бийлигине тиешелүү нерсе эмес. Бирок жанагындай эгер эл калат дегенде, бийлик тараптан кандайдыр бир жанагындай чоң инвестициялар келип баштасачы, буга өтө мындай кооптуу болбосо дагы мындай караш керек да. Себеп дегенде азыркы кезде эгер Кыргызстанга кандайдыр инфраструктуралык чоң бир проекттерге Манас аэропорту жөнүндө сөз кылды мисалы Тайып Эрдоганчы. Ошого кандай бир инвестиция келип, биз аэропортторду жакшы салабыз, аябай дейт да, анысы туура. Бирок ошо салган кезде жанакы эменин Приштинанын аэропортунда болуп калбаш керек да. Көзөмөл пакетин алып туруп, андан кийин эменин мамлекеттин премьер-министрине өзүнүн кароолчусун урушкандай урушпаш керек да. Ошондон Кыргызстанга келип аткан түрк өкмөтү жагынан келип аткан, азыркы өкмөт айрыкча келип аткан каражаттардын баарын тең мунун происхождениесин аябай караш керек. Жана эч бир стратегиялык объекттин, стратегиялык бир тармактын көзөмөл пакетин бербеш керек да. Ошол жактарын өтө караш керек. Анткени бизге көрдүк, биздин ички иштерибизге эки элчиси кийлигишти. Тайып Эрдоган өзү кийлигишти. Андан кийин ансыз келгенде Манас университетинин ректору да кийлигишти да. Ошондуктан бул саясатта бул мындай бул кадровый составтын азыркы Түркиянын кичинекей бир партиянын гана ичинен баягы тандалып калгандыктан өтө эме сапат жагынан, кесипкөйлүк жагынан төмөн түшүп кетти да. Ошондуктан булардын ошондой эмесин эске алып коркунуч жакта. Мелеңре боюнча кандай түрк биримдигинин саммитинде эки маселе менен
жолугушкан экен да, ошо жаштар саясаты жана маданий. Ошон үчүн маданий жактан биригүү өтө жакшы маанилүү. Тамырыбыз таанып, алардын мисалы мүмкүнчүлүктөрүн, туристтик, өндүрүштүк, башка мүмкүнчүлүктөрүн биз карым катнаш кылып чогуу пайдалансак жакшы болот да. Бирок буга чейинки биздин келишимдердин баарына таң биз кыргыз мамлекети катары аябай бекем болушубуз керек. Буга чейинки биздин баарыбыздын келишимдерибиз бар, ШОС бар, ОДКБ бар, СНГ бар, Евразес бар. Ошондуктан биз эч качан бир кандайдыр бир башка мамлекеттер менен, тем более башка блокторго кирген мамлекеттер менен мамилелерди курганда, экономикалык, саясий, биз билишибиз керек да, биздин өзүбүздүн эски досторубуз дагы таарынып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ал жакты да карап, албетте биз мисалы кээ бирде бизден эчтеке деп сурабай эле бир СНГнын мамлекети, бир СНГнын бир бөлүгүн басып алып атат. Бул нерселерге дагы бара-бара караш керек да. Эмне үчүн бизден тишки күчтөр бар да. Эмне үчүн бизден сурап койгон жоксуң деп туруп ошондой маселелерди да коюш керек да. Мен жана геополитика негизгиси ошол буга чейинки келишимдерге бекем болуш керек. Анан маданий, экономикалык баягы байланыштарды күчөтүү, эч кандай зыян демократия мамлекет дүйнөгө кандай таасир болуп калат. Кыргызстан өтө эле кичинекей мамлекет эмеспиз биз. Биз дагы ошонун жолунда аттап баратабыз. Саясий тажрыйбабыз бар, саясий мамлекет. Анда силерге чоң рахмат, урматтуу эксперттер, аябай жакшы терең жооп бердиңер койгон суроолорго. Ошо менен дүйнө дүбүртү программа аякталды. Автор жана алып баруучу Эдил Асанбеков. Жакшы калыңыз.